Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин Өч алба повести. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Күздүн кара жамгыры көктөн көнүктөп төгүлүп жатты. Артынан кар алып келе тургансып, тамчылар дагы муздап баратат. Бул кыштын жышааны. Кыш башталды дегиче, тиги торпу ашуусун ак кар басып, жазга чейин ал жерге адам буту жетпей калат деген эмеспи? Ана айткандай эле торпунун башын коюу булут чулгап калыптыр. Кап, дагы да 4-5 күнгө кар жаабай турса болбойт беле? Жок дегенде бүгүнчө. Эртең Жолдубай кыштоодо мал багып жаткан агасына азык жеткирип берип келсе, бир жума колу жолу бош болот эле да. Кара жамгыр дагы деле терезеге төгө жаап, жүрөктү эзет. Эшикте жаан, ыйлап жаткан менмин го. Жолдубай терезеден ары торпуга көз тигип оюлуу телмирет. Ооба, торпу ашуусу дөңдөгү Жолдубайдын үйүнөн даана көрүнүп турат. Алан сайын жүрөгүн ачыштырып, чынар жайлоосунун бийик белин көргөзбөй далдаалайт. Эми кар жаап, ашуу бекисе болду. Келерки жылдын көктөмүнө чейин ал жерге бара албасы чын. Аттиң десең, жок дегенде ашууну ашып барып, гүл эркесине бир ирет жолугуп келсе болбойт беле? Андан кийин мейли, карың белчеден жай берсин. Карачы, жаздагы каргашалуу бир күнү капыстан оюндан от чыгып, кырсык болуп, бейажал адам өлүп болгондо да гүл эркесинин агасы Майрамбек каза таап, анан да анын себепчиси өзүнүн агасы Капаш болуп отурбайбы? Анын азабынан аз жерден эр өлбөй калган араздашуу гүл эрке экөөнүн ортосуна зоодой орноп, жолун бөгөп койбодубу? Майрамбектин туугандарынын өчү өрт болуп тутанарында эл элдигин кылып, туугандык ынтымак менен зорго басылганы болбосо мурдагы ысык мамиле токтогон. Анын айынан 2 жылдан бери бири-бирисиз жашай албай, мына эми үйлөнөбүз деп турганда Жолдубай менен Гүлерке бири-бирине Күкүк менен Зейнепче жетпей 2 айылда зарлап бөлүнүп калышпадыбы? Бул дагы тагдырдын буйругу болдубу? Ким билсин? Эки дос Майрамбек менен Капаш менин үйүм, сенин үйүң дебешкен ынтымак достор эмес беле? Келинчектери да идиш аягын үзбөй катышып, оттой ысык эле да. Ооба сага. Мен силерди минтип ажыратып коеюнчу, эмне кылар экенсиңер дегендей тагдыр сыноосу Жолдубай менен Гүлеркени дагы биротоло бөлүп таштаганы отургандай. Кантет анан? Өз тарабы күнөөлүү болуп калган соң, агасы өлүп кан жутуп турган Гүлеркесин кайсы бети менен карайт эми? Бир ирет туугандары менен барып, башыбыз тартуу, жаныбыз тартуу, өч кекти унуталы, жамандык уланбасын дешип, бүгүлүп кечирим сурап келишкен. Бир тууган элдин наркы менен улуулар ортого түшүп, элдигин кылып, төгүлөр кан аз жерден төгүлбөй калган. Ошондо бир ирет Гүлеркесинин жүзүн караганы менен эч нерсе дей алган эмес. Болду эми, бүттү. Ал мени экинчи кечирбейт. Биз өчөшкөн душман болдук. Кечирбейт, деп ичи ачышып баса берген. Айрыкча Гүлеркенин Майрамбектен кийинки агасы Баяз азыр дагы кан ичкенден кайра тартпачудай. Андан бери мына жарым жыл убакыт өттү. Экөө ушинтип бири-биринен алыстап, ысык махабаты музга айланабы? Ушуларды ойлоп, жанын коерго жер таппай турган Жолдубайдын көз алдында Гүлерке элестеп турду. Мен кантсем да ашууну биротоло кар басып калганча ашып барып, туугандары өлтүрсө да Гүлеркемди бир көрүп келүүм керек, деп көгөрүп оюнда турду Жолдубай. Жакында эле көргөн түшүндө Гүлеркеси да бир ирет келип кет, бирок туугандарыма көрүнбө, алар сени өлтүрүп коет, сагындым сени деген эки ооз сөзүн өңүндө айткансып, ушул күнгө чейин кулагында турат.
Демек ал мени кектебептир да, дейт кыялында өңүндө көрүшкөнсүп. Кектегенде кантмек? Менин кылмышым канчалык? Махабатыбызда эмне жазык? Гүлерке эмне десе ошо десин. Мен аны баары бир сүйөм. Дагы деле сүйөм. Өмүр бою сүйөм. Агасынын өлүм үчүн намыстанганы болбосо, өзү деле мени сагынып жүргөндүр. Чынын айтканда, анда эмне жазык? Ошон үчүн кантсем да бүгүн түндөп барып келүүм керек. Эртең кеч болуп калат. Атасы менен апасы досторунун шеринесине кетишкен. Бүгүн үйгө кеч кайтышат. Жолдубай өзүндөй саргайган эски Москвич машинасынын ачкычын алды да босогону аттады. Жол ашууга таяна баштаганда жамгыр сээлдегени менен майда кар шыбыргактай башталды. Торпунун оюрмалары түгөнбөй турган өңдөнүп, Жолдубай эртерээк ашып кетейин деген ниетте машинасынын ылдамдыгын тез-тез которуп, газды ар кырата басып келатат. Бешимдин салкындыгынан Москвич да Жолдубайдын шашканын сезгенсип, катуулап бараткан карды бети менен тосуп, арышын улам кере салып бараткан сары тору күлүктөй өрүүлөп барат. Соңку кайрылышка келгенде машинанын дөңгөлөгү курулай чимирилип, жылбай туруп калды. Эшикке чыгып караса, кар тушарынан келип, жаш кар самындын көбүгүнөн бетер жылмакай экен. Жок дегенде күрөк алып алса боло. Эсиң барда этегиңди жий дегендей, эмитеден артка кетүү түк оюна келбеген Жолдубай жолдун чекесинен топурактарды буту менен шилей тээп түшүрдү да жолго чачып, кайрадан рульга отурду. Көз алдынан ээрчитип өзүнө чакырып жаткансып Гүлерке элестей берди. Рас, машина бул кайрылышты артка калтырып узап кетти. Оюрманын үстүндө бир тайпак бет бар. Ылдый жагы түзөң, бал челекчилердин конушу деп коюшат ал жерди. Ал жер раматлык Аяш акеси Майрамбектин бал челегин койгон жери. Ошол жерден өтүп, кайкыга чыгып алсам болду эле, деп ойлоп коет Жолдубай. Бара-бара машинанын жүрүшү кашаңдап барат. Жерге улам түшөт да, дөңгөлөгүнө бирде топурак шилеп, бирде таш коюп, бир-эки кадам жылат. Жолдубай чекесинен көл шал тергетип, шашкалактап, титиреген муунун токтотуп, кайрадан рульга отурат. Мындай өжөрлүктү кайдан үйрөнүп алганын өзү да билбей, артка кайтуу дагы деле түк оюнда жок. Бел ашып кетем деген ою аны азгыра берет. Кыйлада көзүнөн учкан кайкыга чыкты машина. Кайкы үстү мелтиреп тып-тынч. Эчак ак кар жамынып калыптыр. Бул сапарым багымбы же шорумбу, деп ойлоп алды Жолдубай. Көз алдына Гүлеркеси элестей калды. Анын элеси дагы деле болсо өзүнө чакырып жаткансыйт. Анын бул абалы менен иши жоктой. Москвич тайгалана бултаңдап барат деле, бир кезде дөңгөлөгү карга батып туруп калды. Жолдубай кечти чакырып келаткан тумандуу тоолорду ызалуу карап алды. Жерге аргасыз түшүп, тушардан ашкан ак кардагы жалгыз өзүнүн изин көрдү. Алды жагын караса, бүлбүл иңир тумандан чынар жайлоосунун бели бозоруп көрүнөт. Ага чейин дагы да 6-7 чакырым бар. Ал бу жерден кыйла бийик жана азыр элсиз ээн талаа. Машина тушардан өткөн бул кардан бир кадам алга жылаарына көзү жетпесе да, Жолдубай от алдырып алдыга жылгысы келди. Кайдан? Алга жыла турган түрү жок. Бүттү, деди оюнда. Кайран убара. Аттиң. Машинаны артка кайрууга да болбой калды. Карга сүйрөлүп келген алдыңкы тягалары эчак эле тоңуп калыптыр. Артка жол жок, деди ошондо оюнда. Мен Гүлеркеме баруум керек. Жок дегенде бир ирет көрүп, бир ооз сөзүн угуум керек. Ал менин түшүмдө балким коштошууга чакырып жаткандыр.
Ушул боюнча жазга чейин көрүшпөйбүзбү, балким түбөлүккө коштошууга чакырып жаткандыр. Же ак карлуу ашууда жалгыз буйугуп өлсүн деп агасы үчүн өч алууга чакыргандыр. Эмне болсо да көрөрмүн. Чынардын белин ак кар баскан кезде жалгыз түн катып ашып барып, өзүмдүн айыпсыз экендигимди дагы бир ирет далилдеп берейин. Өчүн алгысы келсе алсын, деп жатты. Жаны жай албай толгонуп, кимдир бирөө менен катуу айтышууга камынып тургандай жаактары карышып. Тиштенген тиштери кычырап жатканын сезбеди. Ойлонуп отурууга убакыт жок. Отургучунун алдына агасы капаш чоң аш бычак салып жүргөн эле. Караса бар экен. Ал досу Майрамбекти кокустук кылып өлтүрүп алгандан кийин анын туугандарынан коркконунан го дайыма ушул бычакты алып жүрчү болгон. Канжар десе да болот. Аны алдыда тамекисин күйгүзгөн бир куту ширеңке бар экен. Аны чөнтөгүнө салып жөнөй турган болду. Колу буту титирегени кайрадан күчөп чыкты. Бул эмнеси? Деп ойлоп алды. Алдыдагы чоң ашуудан бир жамандыкты сезип жатканымбы? Демейде эл Чынардын белине чейин жайлоону жайлап, бирин серин калган мал кеткен соң бул жерде карышкыр түлкүдөн башка эч нерсе калчу эмес. Кокус чын эле алдынан карышкыр чыксачы? Же куралы жок? Ушул бир шап бычак эмнеге жарамак? Жалгыз карышкыр болсо да бир жөн. Экөө, үчөө болсочу? Ушу мен бүгүн карышкырга жем болуш үчүн жалгыз бел ашып баратамбы? Ошону көрүп билип, жүрөгүм менен сезип туруп, күлеркем деп, ээленип ошол азапка өзүм баратамбы? Ойлонуп отурууга убакыт жок. Аркага кайрылууга да жол жок. Алдыга көздөй белгисиздикти жалгыз беттеп, белгисиз үмүт ээрчитип жөнөдү аны. Жок, аны күлеркесине болгон махабаты ээрчитип жөнөдү. Бирок ошол белгисиздик анын денесин дүркүрөтүп, жүрөгүнүн үшүн алып, ар кандай ойлорго салып жиберди. Көрсө, адамды белгисиздик гана коркутат өңдөнбөйбү? Жым-жырттык ээлеген ак карлуу айлана улам иңир тартып, анын миң суроосуна жооп таап бербеди. Жолдубай аргасыз билип туруп, азаптуу ашууну жалгыз беттеп бараткан ызасына чыдабай көзүнө жаш тегеренди. Көзүнүн жашын жең менен аарчып, эрдин кесе тиштенди. Колундагы жалгыз куралы чоң ашкана бычагы. Анын тайгаланса таягы өңдөнүп, бир нерсе катылса куралы, ишенген жардамчысы да болуп, ушул боло тургансыды. Улам жолуккан бүктөлүштү тепчий ашып, бурулуштарды айланып, коктуларга да кантип түшүп чыгып кетип баратканын билбей, суукту да сезбей, көл шал аккан терин чекесинен сүртүп коюп, кар малтап келет. Ойдуң быткылдарды өтүп, кенен түзү чалкалаган Кашка булак жайлоосу алдынан тосту. Кашка булак дегенде эле бар, коктуларында тунук булактары миң кубултуп күү чалган, карагат шилбелүү, кымыз жыттанган сонун жайлоо. Бул жерде жаздан күзгө чейин Жолдубайдын айылдаштары жайлайт. Ал эми тиги Чынар ашуусунун аркы жагын болсо Гүлеркенин айылдаштары, Сары жондуктар жайлайт. Кыштоолор андан ары, бир топ алыста боло турган. Кенен эсептегенде 25 чакырымдай келет. Эх десең, ушул Кашка булакка келген сайын, же аны эстеген сайын Гүлеркеси көз алдына келе бермеyi бар. Анткени ага жолугушуусуна себепчи болгон да ушул жер эмес беле. Заман дегениң адамдын пейилин бузат десе ишенбейт эле Жолдубай. Аны өз көзү менен көрүп келатпайбы? Ал тургай адамдын пейили да оң турган заманды бузаарына өзү күбө болуп келет. Мурда мектепте окуп жүргөндө өзүнүн ата-энелери, айылдаштары ушул жайлоого көчүп келгенде, Кашка булактын өйүз-бүйүзүнө, төрүнө чейин жайлаган эл кымызы менен айран сүзмөсүн түгөтө албай,
бирин бири чакырышып, кымыз ичишип, шерине жешип, же эч болбогондо жолдон өтүп баратсаң, «Эй, сен баланчасыңбы? Кайрылып кымыз иче кетпейсиңби?» деп ой боюңа койбой чакырар эле да. Көз ачып жумганча заман өзгөрүп, ошол кечээки кымызын чакырып бергендер эми жарты чынысын бекер бербей сата башташпадыбы? Анда да ушул агасынын сары москвичи менен кыштактан чыгып келаткан. Быйыл дагы Бишкекке барып окууга тапшырып, бирок дагы да өтпөй калып, сырттан окууга документтерин тапшырып келген болчу. Албетте, шаарда ден соолук менен билимден башкасынын баары сатыларын көрүп билип келди дечи. Бирок ошол адамдан башканын баары сатылган шаар мамилеси айылга кантип заматтын ортосунда келип калганын ойноп жүрүп билбептир. Жолдун чекесине машинасын токтото калып, арыта турган боз үйгө учурашканы басып барган. Кара кыз деген томолок келген келин болчу. Бала бакырасы менен үйдө экен. Чыга калып али калды. Өзүнүн шаарга барып окууга тапшырып келгенин, айылдын кымызын сагынганын, кымыз ичкени тоого келгенин айтып отурду. Келин куюп берген 2 чыны кымызды эс албай тартып жиберди. «Рахмат» деп тура бергенде, «20 сом» деп 2 чыны кымыздын баасын айтты келин. «Ой, силерде да кымыз сатык болуп калдыбы?» деди чөнтөгүндө акчасы жок экенин туйган Жолдубай. «Шаардан келген сага айылдагы мен үйрөтмөк белем». Жолдубай акчасы жок экенин айтып, уялгандан буйдала туруп калды. Кара кыз жактырбай бир карады да ашканасына кайрылып күңк этти. «Кайра өткөндө таштай кет». Ошондой болгон анда. Кымызга көңүлү эргиген Жолдубай андан өтүп, тиги чынардын тайпак белин көздөй машинасынын тизгинин бурган. Белден ары өткөндө кеңирсиген кең жайлоо жатыптыр. Сары жондуктардын мактаган жайлоосун биринчи көрүшү. Мурда негедир келбептир. Чын эле мактагандай экен. Ар жерде 4-5тен боз үйлөр. Өзөндө тунук чоң суу агып, кокту колоттору салааланып, жашыл төрлөрү керилет. Агасы Капаш тракторун дүркүрөтө айдап, чөп чапканга көп келчү эмес беле бул жака. «Досум» деп оозунан түшүрбөгөн Майрамбек деген трактористти да үйгө көп ээрчитип келчү. Ошо Майрамбек досунун айылы ушул жайлоо. Аяш акесинин үйү кайсынысы болду экен дегенчеликте теребелди тиктеп турду, дөңчөгө машинасын токтотуп. Кыштактан келген жигитти жайлоонун сулуулугу кыйлага суктандырып койду. Жолдубай анан белден эңкейип, түзгө түшүп, улак тартыш ойноп жүрүшкөн топ балдарга жолукту. Көрсө, айылда той экен ал күнү. Ошондо көргөн Гүлеркесинин айылын. Баса, ошондогу кымыз сатып ичкени туурасындагы окуяны агасы Капашка келип айтты эле. «Бекер жүрбөй сен дагы Чынар жайлоосуна барып, помидор, бадыраң, алма, өрүк сатып акча кылсаң болот. Азыр баары эле соодагер болуп сатыкка өткөн заман башталбадыбы? Жайлоодо жемиш бышпайт да. Кыштоосу алыс алардын. Ошондуктан алар жемиш алып барсаң талап алышат. Өзүң да акча кылып аласың окууңа», деген байкеси. Заман өзгөрдү. Өз жаныңды өзүң бакпасаң, бирөө-бирөөнү карабайт. Көрдүңбү? Өткөн эле жылы кымыз сатып иштиң беле жайлоодон. Андай окуя СССР кезинде түшкө да кирчү эмес. Эми сен дагы өзгөр. Короодогу алма өрүктөрдүн бир тогологун бирөөгө бекер бербегиле. Карачы, аңыз да төгүлүп чирип желбей жатат. Капаштын ошондогу узакка божураган кеңеши көрсө, аны Гүлеркеге алып жөнөгөндөй болуптур. Короодогу алма, өрүктөн, картошка, бадыраң, помидордон жашиктерге салып алып, кийинки жумада эле Жолдубай Чынар жайлоосун көздөй чаң ызгытып жөнөгөн. Жолдубай оозу кургап суусап калганын сезди. Ой туңгуюгунда баратып, эч ак айланага караңгы байкатпай кирип, көз байланып калганын сезбептир. Байкаса, капталдуу ойдуңдарды жаңы гана артка калтырып,
өрт аяна баштаптыр. Өзүн өзү карагысы келди. Караса кең талаада, иңир караңгыда жалгыз эрбеген караан сыяктуу туюлду. Денеси үркүп алып кайта басылды. Суу, суу деди көкүрөгүнүн тереңинде дикилдеген жүрөгү ан сайын балыктай туйлап. Оозунан чыккан буу тоңо берип, пальтосунун жакасы шакмар муз болуп баратыптыр. Колдору менен күбүдү да эңкейип кардан сугунду. Кардан канча учуштап сугунса да бир уртам суу жуткандай болбоду. Дагы деле суу, суу деп жатты жүрөгү. Кулагына түшүрө жаап алган малакайын өйдө кылып айланасын тыңшады. Айланада балким суу бардыр. Ушул теребелдин баарында эле туура аккан булактар жатчу эмес беле, жолду каптап. Арытан суунун чоргодон аккандай шылдыры угулган сыйт. Каякта? Арттабы? Алдыдабы? Өйдөдөбү? Деги өзү каякты көздөй баратат. Машина жолдон чыгып кетпесе болду. Башка жолго түшүп кеткен жокпу? Айлананы тегеренип жүрүп, жылгада агып жаткан булакты тапты. Жата калып, кыйлага жан талаша жутту. Жайлоонун булагы чаңкаган немеге шербеттей туюлду. Муздак булактан кана жутту да, эсине келип термелип өйдө турду. Суу өзөгүнө түшүп кеткенсиди. Чын эле ачкадан ичи эңшерилип бараткандай. Ойлосо, эртең менен гана тамак ичкен экен. Артка кайтууга жол жок, деп жатты ою дагы деле. Анан кайтадан бутун алдыга шилтеди. Кар жабышып катып калган шымынын бак элеги темир кернейдей болуп тоңуп калыптыр. Кагып түшүрөйүн десе сынып калчудай калдаят. Тим койду. Кантсе да өтүгүнө суу кирбегенине сүйүндү. Көзүнө өзүнүн гүлеркеси кайтадан элестеди. Ал азыр үйүндө ысык чай ичип беймарал отургандыр. Менин ал үчүн азап тартып, ээн тала, элсиз жайлоодо кармалтап караңгыда каңгып келатканымды кайдан билсин, деп ойлоду. Кайтадан алардын жайлоосуна алгач ирет бараткандагы окуя көз алдына тартылды. Чоң суунун өзөнүнүн боюнда дөбө бар экен. Ошол дөбөгө барганда сары москвич машинасын тим эле мерседестей кылып көрүнөө жерге токтотуп, жашиктерин жерге түшүрүп коюп, көлөкөлөп жатса, арытадан атчан камчыланып бир кыз келаткан. Анын эмнеге келатканын, келатса да Гүлерке экенин, анан да ал кыз Аяш акеси Майрамбектин бир тууган карындашы экенин кайдан билсин? Жолдубай байкабай турганда ал келген да: «Эй, байке, помидор, картошкаңыз канчадан?» деп өктөн унчуккан. Карандашы менен толтуруп жаткан баш катырмасын таштай салып, маңдайында атчан турган татынакай кызды кадала карап калган. Сулуу, жайлоонун кыздарда сулуу болот экен, деп ойлоп карап тура берген. Тиги кыз суроосун кайрадан кайталап, атынан чапчаң түшкөн. Анда да Жолдубай эсин жыйнабай кызды карап тура берген. «Баалары жазылып турбайбы?» деген кыйладан кийин. «Арзандатасызбы?» Кыз Жолдубайга көңүл буруп да койбой, аңыздан жаңы гана үзүлгөн татынакай помидорлорду кызга карап шоктоно минткен. «Эмне, 5 таштыктар огородуңардын түшүмүн өзүңөр жебей эле сата баштадыңарбы?» Шоктоно берилген жоопко Жолдубай дагы шоктоно жооп берген. «Өзүңөр деле жайлоодо туруп, бири-бириңерге кымызыңарды сатып калган турбайсыңарбы?» «Жок, бири-бирибизге кымыз сатуудан Кудай сактасын. Сатса, силерге окшогон коммерсанттарга саткандыр. Себеби силер деле товарларыңарды бекер бербейсиңер да». Ошондойбу? Болуптур. Кыз сөзүн башкага бурду. «Помидордон 2 кило, анан картошкадан...» «Жарайт. Бирок кечиресиз, карындаш, мен сиз айткандай коммерсант эмесмин». «Анан кимсиз?» «Мен жөн эле эриккенден». «Эриккенден? Фу!» Кыз оорутунан жылмая помидорлордон тандап терип таразага өзү сала баштады. Кыздын сөзү, көзү,
татынакай аппак манжалары дегеле баары Жолдубайга жагып калды. Мен коммерсант эмесмин, деди ал дагы да актангысы келип. Жаңы гана келдим силердин айлыңарга, көрөйүн деп. Жериңер сонун экен. Мага жакты, ошон үчүн ананда эң биринчи кардар катары жолуккандыгың үчүн сизге бүгүн бекер берем. Эмне үчүн? Ошол үчүн соодамды сизге окшогон татынакай кыз ачып берсе жаман болбойт го дейм. Чын элеби? Чын, акөрөкчө колуңуз жеңилби? Деди да кыздын жообун күтпөй сөзүн улады. Сиздей татынакай кыздын колу жеңил болуш керек. Жаңылган жоксуз. Бирок ар бир кызды көрүп ак көңүлдөнө берип банкрот болуп калбаңыз. Кудай сактасын. Күйбөйм. Андан көрө таанышып алалы. Атыңыз ким, чоң кыз? Деди баштыктарын куржунуна салып берип жатып. Гүлерке, деди кыз Жолдубайдын жүзүнө биринчи ирет тигиле карап. Өзүңүздүн атыңызчы? Менин атым Жолдубай. Атыңыз Ширин экен. Үйүңөр каякта? Деди анан Жолдубай кенен жайлоону кыдырата карап. Менин үйүм Үч булак айылында. Бул жерден көрүнбөйт. Тиги дөңдөн ары жакта. Ошентти да кыз атына чапчаң минип жөнөп кетти. Келип туруңуз, чоң кыз, деп артынан карап кала берген Жолдубай. Мындан кийин мен күн сайын ушул жерде болом. Айлыңызга да айта барыңыз. Гүлеркени ошондо биринчи көрүп таанышкан. Анын өзү айткандай, Гүлерке деген Ширин аты эси көөнүнөн кетпей калды. Буга чейин мындай атты уга элек болчу. Гүлерке. Ошол күндөн кийин Жолдубай күн сайын Гүлерке дагы качан жолугар экен деп келе берип, жайлоодогу элге коммерсант бала аталды. Келген сайын элдер «О, коммерсант бала келдиңби?» деп калышчу болгон. Ооба. Кийин Гүлерке Аяш акеси Майрамбектин бир тууган карындашы экенин билгенде эмне кылаарын билбей эси ооп калганын эч унутпайт. Ал дагы өзүнчө эстей турган керемет окуя болгон. Жолдубай өр таяна баштаганын байкады. Чарчагандан алы кетип, титиреп турган буттарын бир азга эс алдырып алууну ойлоду. Кандайдыр караңгы тарткан айлана агарып, ай тийгенсип келатыптыр. Белге жакындап калгандан го булут сейрек тартып жукарып, анын жука жеринен айдын нуру өтө баштаган окшойт. Жолдубай ай тиет белем деген ойдо бир аз көңүлү көтөрүлдү. Жарык деген жарыкта. 1000 күндүк караңгылыктан 1 күндүк жарыкчылык өйдө дейт эмеспи? Көңүлү көтөрүлүп, эрксиз алаксыш үчүн оюндагыларын сүйлөнө баштады. Жанагы оюн ачык сүйлөнүп, бирөө менен кеңешип жаткансып, эрди эрксиз күбүрөй баштады. Балким баятан бери эле сүйлөп келаткандыр. Коркконунан анын баарын сезген эместир. Байкаса, көкүрөгү от чаккандай ысып, кардан кочуштап жеп келатыптыр. Колунда жалгыз таянычы да, жан жолдошу да, коргоочусу да баягы узун сап бычак бар экен. Ширенкени болсо бая булактын суусун издегенде чагып жатып, колу титирегенинен бир канчасын карга түшүрүп ийип чогулта албай калган. Суу ичип эс алган соң мектепте окуган бир чыгармадагы Ажар аттуу бечара кыз курчап алган талаа карышкырларын куумакка жан талаша ширенке чагып жатып, бир канча талын жерге чачып алганын эстеп арсыз жылмайып алды. Айлана жарык боло баштаганда Жолдубай баятан сүйүнө баштаганы жоголуп, эми кайра коркуп кетти. Кокустан талаада эрбеңдеп жалгыз баратканын көрүп туйган карышкыр чөө болсо даана эле басып жыгыла тургансып элестеди. Анткени азыр бул жерден баарын күтүүгө болот да. Ошентип ойлоп, денеси кайрадан дүркүрөп коркуп кетти. Айланадагы караган шыралжындардын караандары ар түркүн айбандарга окшошуп, алар Жолдубайды чындап эле тегеректеп келаткандай көрүндү. Ошондо денесинин титирегенине кошулуп, Жолдубай өзүн өзү алаксыткысы келгендей, эрксизден оозунан белгилүү бир ырдын кайрыгы келип, акырын чыга баштады.
Кетпейм сага жолукмайынча. Ооба, мейли, карышкырың, мейли чөң келсин. Жолдубайга азыр баары бир эле. Качаар жер да, коргонор эч нерсе да жок. Бараар жери алыс, өзү жалгыз, ээн тала. Азыр ар кандай нерсенин күтүлүшү мүмкүн. Андыктан Жолдубай азыр эмне болсо да даяр. Ошон үчүн ал баарына кайыл болуп, денеси өлүп калгандай, жүрөгү гана согуп, колу бутун зордоп кыймылга келтирип, өзү көптөн бери сагынган, саргайып күткөн гүл эркесине өзүн өзү зордоп алып баратканын чындап мойнуна алды. Эрксизден чыккан дагы бир ыр ээн талааны жаңырып жиберди. Мен сени экинчи ирет көрбөсөм да, жүрөгүмдө жашай берет сүйкүм элес. Эсин жыйып, эки жагын байкаса, белге чыгарына аз калыптыр. Айдын күмүштөй аппак жарыгы жерге төгүлүп жатты. Эрбейген өз көлөкөсүн биринчи көрдү. Өх, тирүү экенмин, деп ойлоп үшкүрүп алды. Тигине агасы Майрамбектин тракторунун эски тележкасы белдин кырында кыйшайып турат. Баягы эле бойдон, баягы эле ордунда, кудум Майрамбектин эстелиги сыяктанып. Ооба, ошол жазда Майрамбек кырсыкка кабылып, каза болгондо өз сөөгүн өзүнүн тележкасына ушул жерге чейин жүктөп келишкен. Эл келип, сөөгүн айылга чейин жөө көтөрүп келишкенде, тележкасы ушул белде кала берген. Ошондогу кайгылуу окуяны ойлогондонбу, андан да көзүнөн учкан чынар жайлоосунун белине аман эсен жеткенине эреркедиби, көзүнөн ысык жаш сызылып агып, тележканын дөңгөлөгүн таяна жыгылып түштү. Бир нече ирет өксүп ыйлап алды да, жалгыз белде отурганын ойлоп кайра чыйралды. Бирок турайын деп тура албады. 2 саат болуптур жөө ашуунун карын жалгыз жиреп келатканына. Белдин тизеден келген карына чалкалай жатып, көөшүп кеткенин билбей калды. Көзүнө түрдүү элестер тартылды. Ошол күнкүдөй кайгылуу окуя кайдан болсун? Баардык кырсыкка жөн эле жерден кабылышпады беле? Ошондо да баарын кылып коюп, адам өлүмүнө жооп берерге келгенде, талаанын сокур чычкандарынан бешбетер ийиндерине кире качышкан бекерпоз жигиттердин эмне десек болот? Агасы Капаш бу Сарыжон айылына жаздан күзгө чейин көп каттачууда. Тракторист болгондон кийин чөп чабык, жыйноо, сарайларга ташуу иштеринен колу бошочу эмес. Өзү да ал жерге көп баргандыктан жайлоого бал челегин алып барып койчу. Ошентип жүрүп, ал жерден өзүндөй темир билек Майрамбек жана Билал деген досторду күткөн. Бирок кийинки убакта колу буту көп ооруп калганына шылтоолоп, Капаш тракторун таштап, айрыкча Майрамбектин пайдасын көп көрүп жүрдү. Көчкөндө, конгондо Майрамбексиз, өзү айткандай, анын иши бүтчү эмес. Майрамбек да Капаштын үйүнө көп каттап, жакшылык жамандыктарда ажырагыс бир туугандардай болуп калышкан. Өткөн сааттуу жазда бир күнү Билал досумдун баласы үйлөнөт, кудасын чогуу тозобуз, деп кырсыктын кайдан экенин аңдабай Сарыжонго жетип келген. Майрамбек ичимдиктен албетте эч качан баш тартчу эмес. Ичкенде да даамын чыгара ичип, ичи ысыганда жарпы жазыла сүйлөөр эле, ырдаар эле, аккордеонун айрылгыча чоюп. Эки көздү жуумп коюп, ырдын армандууларын ийине жеткире сыздатып, кулагыңды толтуруп, жүрөгүңө куюп коёр эле. Ошол түнү да ошентти. Эртең жөн жай жерден өз өлүмүн табаарын билгендей, бүгүн бир армансыз ырдап алайын дегендей, таңда тура эзиле ырдады. Өзү сүйгөн Өмүр дайра деген ырды кайта ырдап, кудалардын черин таң атканча жазды. Капаш досун, сен эми коноксуң, бир аз эс ал, деп коюп, кудалардын ичип жеп, эс алуусун бүтүндөй мойнуна алып, Билалды да жыргатып отурду. Эртең менен кудаларды узатып, эми эс алайын дегенде Капаш досу,
Мени айылыма алып барып, бал челегимди чынарга чыгарып бер. Антпесең аарым чычкактап кырылып кала турган болду, деп жалдырап туруп алды. Таң атканча бир көз ирмей муктабай, анан да кудалар менен тең жарышып арак ичкен адам эми эртең менен эс албай 50 чакырым барыш келишке ашуу ашып жүк тартып баруусу эмнеге турмак? Ошентсе дагы досунун көңүлүн кыйбай, бир күнкү уйкуга алдырып коюудан Кудай сактасын, деп шаш кеченде жолго чыгышты. Түнкү арактан чагылган башын бир аз жазган болду эле, бирок чарчоо, уйку жана мастык бир тең болуп, өзүн алдоо менен бек кармоо Майрамбекти бир аз өзүнө келтиргенсиди. Үйүнө кайрылып, күндөлүк карамай болгон кийимин кийди. Аялы Зыйнат: "Бүгүнчө эс алсаң боло, ал дагы кебетиң эмне? Наалатка калгыр Капаштын аарылары бир күнгө чычкактап турса өлөт беле?" деп сыздаган боюнча кала берди. Тоого чыгам деген 2-3 бала, анан да бир аял тракторго жармашкан. Аял эмеспи, деп аны кабинага отургузуп коюп, Капаш тележкага алдына жумшак чөп салдырып алып уйкуга кетти. Кыштактан чыга берердеги чоң сууга келгенде трактор калдырап барып токтоду. Майрамбек рулга жармашып кыйлага өбөктөп жатты. Жанындагы аял мейли уктап алсын дегендей унчукпай эшикке чыгып, астына чапанын салып, суунун боюна көчүк басты. Үстүндөгү балдар унчукпай, Майрамбек качан ойгоноорун күтүшөт. Бир кезде Майрамбек рулдан башын көтөрүп өйдө болду да, эшикке калдаңдап зорго чыкты. Аны көргөн Капаш да тележкадан секирип түшүп, "Сага эмне болду?" деп басып барды. Майрамбек көздөрү алайып, өңгүрөп ыйлап жиберди. "Ой, эмне болуп кетти?" деп Капаш досун кучактап калды. "Мен бүгүн соо болбой калдым, Капаш", деди Майрамбек, Капаштын колун карыштыра кармап. "Мобуреки, сууну карачы. Суу эмне болмок эле, агып жатат. Суу эмес эле, кан. Койсоңчу дөөрүбөй." "Жок, Капаш, мен бүгүн бир байлеге жолуганбы, билбейм. Мобуреги суу эмес эле, кыпкызыл кан болуп көрүнүп жатат. Айланайындар." Капаш тигини мастыгынан соолук албай дөөрүп жатат го деген ойдо: "Келчи бери, бети колуңду муздак сууга жуучу", деп карбаластап калды. "Жок, Капаш, канга кантип бетимди жууйм?" Анын бул сөзүн угуп, балдар делдее үрөйлөрү учуп, жанагы аял болсо басып келип, жалынып жалбарып жиберди. Ал: "Ооруп калдыбы? Чын эле көзүнө бирдеме көрүнүп жатабы?" деп кыйлага тызылдап сүйлөнүп жиберди. "Ой Кудай-ай, эмне деген балдарсыңар? Жок дегенде бүгүнчө эс алып чыксаңар эмне болмок эле, кокуй. Ооруп калган го, Кудай-ай. Ой эже, эч нерсе болбойт. Бул жөн эле дөөрүй берет кээде. Мурдада ушинтип кайра эле басылып калган. Коркпоңуз", деп Капаш аны сооротуп. Майрамбек ийинин сүлкүлдөтүп ыйлап алды да бир аздан соң басылды. Анан үстүндөгү карамай болгон күрмөсүн чечип, жерге жайып шылкыя эс алды. 10-15 мүнөттөй көөшүй калды. Кайра туруп көзүн бардап ачып, шуу үшкүрүндү. "Өх, эс алдыңбы?" деди Капаш. Майрамбек көзүн бакырайта бардап ачып, башын ийкеди. "Эмне кылалы? Артка кайталыбы?" деп айта албай, Капаш телмире калды бир азга. "Жөлөңгүчтүн артында арак бар, алып келчи", деди Майрамбек акырын күбрөнүп. Капаш кыйылып зорго басты. Жана арак Билалдын аялы салып берип жаткан бир шеше арак бар эле. Кечинде баш жазып ал деген. Майрамбек орто стаканга арактан баса куйдурду да таттуу шире ичкенсип тамшана тартып жиберди. Карамай болгон шапкесин шуу эттире кумарлана жыттады. Акыркы ирет жыттап жаткансып узакка жыттады. Аял чебеленип жиберди. "Ошент, айланайын. Тердин жыты адамдын көңүлүн ачат." Майрамбек эми кубарган жүзү кызарып, өзүнө келе түштү. Кыргыйдай окторулуп, ордунан обдула турду да бети колун суу менен чайыды.
Кайбарым, ушинтсең адамдын үрөйүн учурбай. Майрамбек адатынча эриндерин бүйрүп, көзүн жүлжүйтүп, бүлк-бүлк күлдү да тракторун көздөй басты. Эстебейин десе да болбой, ошол кайгылуу окуялардын элеси айланчыктап келе берип жататты Жолдубайды. Анан ошол ой туңгуюгунан бир аз бошонуп, оор үшкүрүнө өйдө болду да саатын карады. Саат кечки 9-дан өтүп баратыптыр. Демек 3 сааттан бери зорго ушул жерге келиптирмин, деп үшкүрүнүп алды. Бел үстүндөгү түздүн мелтиреген кары тизеден экен. Жаш кар түнкү суукта бир аз үшүйтүшүптүр. Бирок өтө ката элек кумшекердей болгон карды ай жарыгында шуулдата мактап басуу ырахат өңдөндү. Айылга ык салгандыктан Жолдубайдын баятан денесин дүркүрөткөн коркунучтар тарап, кыйынчылык аз болсо да артта калгансыды. Ошентсе да алдыда дагы 2-3 сааттык жол бар. Гүлеркелер азыр 3 булактагы кыштоодо болуу керек. Анткени алар малын быйыл ошол жердеги сарайында кыштатышы мүмкүн. Ушуну ойлоп, Жолдубай жанагы кайгылуу ойлордон кутулуп, Гүлерке жөнүндө жакшы нерселерди эстөөгө аракеттенди. Гүлерке менен адегенде кантип таанышканын кайра эстеди. Анан да баарынан кызыгы Майрамбектин үйүнө Капаш байкеси менен бирге барганда Гүлерке анын аяш карындашы болуп чыга келгенин карабайсыңбы? Ошол күндөн бир жума мурда дагы да бир ирет кездешишкен. Анда да Жолдубай коммерсанттык кылып Сарыжоңго барган. Ал күнү той болуп, эл аябай көп келди. Соода кылгандар менен кошо Гүлерке да келген. Жолдубай менен көңүлдүү учурашып, экөөнүн ортосунда кандайдыр бир билинбеген жакындык байланыштырып турганы байкалган. «Гүлерке, сен кетпей турсаң?» деген Жолдубай таразага конфет тартып берип жатып. «Сага айта турган бир сөзүм бар». Жолдубайдын бул акырын, эл укпасын дегендей айткан сөзүн түшүндүбү? Деди да бир карап алып арбасты. Атын отко кое берип, тоонун көк гүлүнөн терип отурду. «Ушу көк гүл ич ооруга дары дейт, терип алайын. Сен шашсаң бастыра тур», деди жанында чогуу келген келинге. Ошентти да Жолдубайдын колу бошошун күтүп аярлай калды. Анан өзү гана калганда Жолдубай тутам гүл терип алган Гүлеркени көздөй басты. «Ушул гүл ич ооруга дары дешет», деди жанагы сөзүн кайталап Гүлерке жылмайып. «Сиз дагы терип алыңыз. Биздин жайлоонун чөбү да, ар бир гүлү да дары. Силерден чыккан бир мыкты тамырчы киши бар дешет го. Ал дагы ушул жерден дары чөп терип кетип турабы? Ооба, ал Дүйшөк деген байке. Жыл сайын жайында бир айга келип, дары чөптүн түрүн чогултуп кетет. Ал азыр Бишкекте дешет го. Ооба. А силер мага окшогон коммерсанттарга жайлооңордун дары гүлдөрүнөн сатпайсыңарбы?» деди Жолдубай кызга тамаша ыргытып. Кыз дагы анын тамашасын түшүндү го. «Мамилеңизге жараша болот», деди гүлү карап, гүл үзүп жаткан калыбында. Анан Гүлерке колундагы гүлүн Жолдубайга сунду. «Бул биздин жайлообуздан сизге белек. Ич оорунун дарысы. Эрвазин деген гүл. Ичиңиз ооруганда чай катары демдеп ичесиз». «А жүрөккө кайсы гүл дары экен?» деди анын сөзүн улап Жолдубай. Анын бул сөзүн угуп, кыз жигитке көңүл салып карады. «Эмне, сиздин жүрөгүңүз ооруйбу?» «Ооба». «Ушунча жаш туруп элеби?» «Ооба», деди жылмая. «Качантан бери ооруйт?» деди кыз чын эле аны аяп. «Качантан дейсиңби?» «Өткөн жумадан бери эле. Кыскасы бир топ болуп калды. Тактап айтсам, ушул жакка келгенден бери». Кыз Жолдубайдын тамашасын түшүнгөн жок. «Балким», деди ал ойлуу, «сизге биздин жайлоонун бийиктиги жакпай жаткандыр. Бул жер силердин кыштагыңардан кыйла бийик да. Анда сизге кандай чөп керек, айтайынбы?» Кыз ары бери карап, Жолдубайга дары болор кандайдыр бир чөптү көзү менен издегендей болду. «Жок, мага эч кандай дары чөптүн кереги жок. Менин жүрөгүмдүн ооруганы
сенин жайлооңдун бийиктигинен эмес го дейм. Анын себеби ушул сулуу жайлоонун бир татынакай сулуу кызынын капыстан жолугуп калганынанбы деп ойлоп жүрөм. Сөзүн айтып алып, тетири карап бүлкүлдөй күлгөн Жолдубайдын оюн эми түшүндүбү Гүлерке. Сиздин жүрөгүңүз эмне үчүн ооруганын билдим, деди күлүп кыз. Биздин жайлоонун кыздары ошондой. Башка жактан келген жигиттердин жүрөгүн бир көргөндө эле оорутуп коет. Абайласаңыз болмок. Ошондогу Гүлеркенин сулуулугу-ай. Гүлдүү кызыл жоолугу, гүлдүү көк көйнөгү жайлоонун көркүнө көрк кошуп турган. Азыр эле кол менен жасап ала койгонсуган турпаты, күлмүң эткен карагат көздөрү, быйтыйган муруну менен кызыл гүлдүн баригиндей болгон эриндери Жолдубайдын жүрөгүн өрттөп кетти. Ошол күнү Жолдубай Гүлеркени кетирбей көпкө сүйлөшкөн. Мектепти бүтүргөнүнө 2 жыл болгонун, 2 жылдан бери окууга барып, бюджетке өтө албай жатканын көңүлү суз айтып берди. Соңунда быйыл дагы Бишкекке барып сырттан окууга тапшырып келгенин кошумчалады. Кайсы окууга тапшырдыңыз? Деп кызыга сурады Гүлерке. Улуттук университеттин филфагына эле. Жолдубай филфак деген сөздү айтып алып, уялаңкырай түштү. Анткени ушул тапта элдин баары юрфак менен экономфак дегендерди мода көрүп турган чакта кайдагы бир колунан эч нерсе келбегендердин факультетин оозануу ушул сымбаттуу жигитке кыздын алдында жеңил баадай көргөздү. Бирок кыз аны өзү ойлогондой мыскылдап күлгөн жок. Чымыныңыз барго? Деди Гүлерке Жолдубайга көңүл сала карап. Чымын эмес, азырынча бир аз чиркейим бар, деди Жолдубай ууртунан жылмая. Жазмыш этем, бирок азырынча жазгандардыкын көп окуйм. Гүлерке болсо мектепти өткөн жылы бүтүптүр. Ал дагы окууга барып, юрфакка өтпөй калып, ошол боюнча кайта бар элек экен. Балким келерки жылы шаарга барып, иштеп акча таап, окууга тапшырарын да айтты. Сөздөн сөз чыгып, жакында районго баруусу керектигин айтты эле, кыздын бул сөзү жага бербей калган Жолдубай, мен деле районго каттап турам, балким барып калсам ала барармын, деди анын сырын тартмакка. Гүлерке аны менен районго бирге барууга макул экендигин билдирди. Экөө ал күнү ошентип кош айтышкан. Кызык окуя ошондон кийинки жумада болгон. Агасы Капаш, Майрамбек досум түлөөгө чакырды. Бирге барып келели. Мен арак ичсем, сен шопур болуп кел, деген. Жолдубай кыйылып туруп зорго макул болду. Анын кыйылганы соода кылып жайлоого барса, соода кылмакка Гүлеркеси келсе, жолугар эле да. Районго барам десе, сары торусуна Гүлеркесин отургузуп алып, районго чаап барат эле да. Анын жүрөгү ошентип согуп жаткан. Кантсе да Капаш байкесинин сөзүн кыя албай бирге жол тартты. Бирок көптөн тилегени жерден табылгандай болду. Түлөөгө Аяш акеси Майрамбектикине байке жеңеси менен барып түшүп калышты. Адегенде көпчүлүктө эч кимди деле байкаган эмес. Бир кезде чай сунуп жаткан кызды караса, өзүнүн көктөн издеген Гүлеркеси. Жолдубай чайга сунган колун сунган боюнча туруп калыптыр. Эки көзү элейип Гүлеркеде. Гүлерке дагы чай куйган чынысын сунган боюнча тура бериптир. Аларды байкап калган Капаштын аялы Агүпү бырс күлүп жиберди. Ай бала, эмне кыз көрө элек белең? Чынын карма элейбей. Ортодо күлкү жаңырып, экөө айыбы ачылгандай болуп кеткенче сүйлөшкөн эмес. Көздөрү жолугуша калса, билинбеген учкундар аларды улам кайталап табыштырып, ошол учкундар ортолорун улам кайталап бекемдеп жаткансыды. Экөө ошентип мурдагыдан да жакындашкан. Ырас эле келиптирмин, деп миң кайталап жатты ичинде Жолдубай. Түлөө тарап үйлөрүнө кеткенче Гүлеркесинин колунан көп ирет кайталап чай ичти. Ичкиси келе берди. Өмүр бою ичкиси келди Гүлеркенин чайын. Бир акындын башка берген бал болсо да уу татып,
өзүң сунган уу болсо да бал татыйт деген кош сап ыры келе берди эсине. Мындай күтүүсүз жолугушуу көңүлүн деле өрүткөн Гүлеркенин жүзү да алмадай кызарып, көздөрү урунуша калса күлмүңдөй карап, эки көз сырдуу сүйлөшүп жатышты. Ошондон кийин экөөнүн мамилеси бат эле жеңеси Агүпүгө, андан Капаш агасына, алардан соң Майрамбектерге маалым болуп ачыкка чыгышкан. Ал тургай Агүпү жеңесинин демилгеси менен Зыйнат Аяш жеңеси экөө макулдашып, өткөн жазда жанагы кырсык болоор алдында кыздын ата-энесине атайын барышкан. Элдин салтын жасашып, ырымын кылышып, Гүлеркеге сөйкө салып кетишкен. Эх десең, ошондой жакшылыктардын аягы жанагыдай күтүүсүз кайгы менен бүтпөдүбү?